Акылбек Жапаров мырзага. Кече маалымат кетти, Кыргыз министрлер кабинети Конституциянын 44-беренесин Конституциялык сотко кайрылыпсыңар. Пенсия, пособия, жөлөк пулдар боюнча. Эмне максатта кайрылдыңар ага? Ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараса социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Ошо боюнча разъяснение берүүнү сурандык Конституциялык соттон. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем. Бирок мындай так жооп бериңиз. Мен сизден улураакмын, даражамдагы улураакпы. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да, там сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылды. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо эркинде формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособия төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Адахан Кемсалмаевич, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Туура. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Япония дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан, эгерде ошондо кызыгандуулук кылып, биз анда да 6-чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз, ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда, референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз Конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо Конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъясненияны, толкованияны дагы. 44-беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмнесин түшүнүксүз. Ошо керектелүүчү корзинаны өзүнүн экономикасына жараша өкмөт тактайт. Биз ошого жараша Конституциялык сотко кайрылып атабыз. Жыл сайын керектелүүчү корзина чоңоюп турат. Биз ошого жараша өзүбүздүн төлөмдөрүбүздүн баарын оңдодук. Бирок бүгүнкү күнү экономика ушуну так аткарганга пока күчүбүз жетпей атат. Ошону толук бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер, формулировкасын кандай деп түшүнсө болот. Кем эмес болуш керек деп турат. Анда биздин Конституция күмөн экен да, туурабы? Ошо статьясынын формулировкасын биз так чечмелеш үчүн Конституциялык сотко кайрылдык. Бир статьясы үчүн. Да, кайсы статьялар күмөн? Мен билбейм, мен Конституциялык сот эмесмин. Аны Конституциялык соттон сураңыздар. Мен сизден сурайм. Бул сиздин милдетиңиз. Бул сиздин милдетиңиз, ошо Конституциянын беренелерин так кыйшайсыз аткаруу, пенсия төлөө. Менин милдетим республикалык бюджетти, законун сиз бекитип бересиз, ошону аткарыш. Жок, кечирип коесуз. Анда милдетиңизди түшүнбөйт экенсиз. Конституцияга сиз дагы ант бергенсиз, мен дагы ант бергем. Агай баарыбыз тең жооп беребиз. Биз ошо Конституцияга берген ант менен ушул жерде отурабыз, сизден сурап атабыз. Эмне үчүн аткаруу бийлиги аткара албай атат деп сурап атабыз. А эгер сиздин күмөн санап аткан болсоңуз, 1 жылдан бери эмне үчүн бербедиңиз? Ушуну берип атасыңар, ушул жогорку кеңеште улам-улам маселе көтөрүлгөн сайын берип атасыңар. Эмне үчүн ушу мезгилге чейин бербедиңиз? Эмне үчүн каршы чыкпадыңыз? Биз мурун даярданып келдик, даяр болгондо тапшырдык Конституциялык сотко. Бюджетте ошол 44-чү беренеге жараша коюлганбы акча? Ошого жараша? Ошого аракет кылып атабыз. Ошон үчүн пенсионерлердин айлыктарынын баарын биз көтөрдүк. Эң төмөнкү пособиялардын баарын көтөрдүк. Эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча азыр бүгүн Кыргызстанда? 6800. Эң төмөнкү пенсия канча? 1200га чейин жетет. Мына көрдүңүзбү? Айырмасы 5000ден ашты. Эмне үчүн ал болгон? Анткени биздин фермерлердин баары 10 сомдон айына төлөп, бүгүнкү күнү азыр 3600 сом алып атат.
Аны сиз экөөбүз жакшы билебиз. Фермерлердин жерге болгон салыгын эмне үчүн Пенсия бошотмагандар? дегенде өкмөт төлөбөйт. Пенсияны алсаны аман киши өзү жакшы иштеп жүргөндө кийин бала чакам мени карабай койсо, мен ошо пенсия менен жашайм деп өзү алдын ала төлөйт. Ал пособие эмес. Пособиялардын баарын биз көтөрдүк. Сиз экөөбүз 2009-жылы жетимдерге 2000 эле сом пособие койгонбуз. 10 жылдан бери эч ким көтөрбөй коюптур. Азыр мына 6000ге көтөрдүк. Быйыл экономикабыз жакшы болсо 10.000ге чейин көтөрөйлү деп атабыз. 2009-жылы бир кабын канча эле? Мен азыр эсимде так жок. Эске сакташ керек. Ошондон улам көтөрүлөт. Керектелүүчү корзина деген. Силер көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты. 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр, милдеттүүсүңөр, ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар, көтөрөбүз деген азаматтар турат. Бергиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай. Мына ушундай бере турган убакытта келет. Ушундай мамиле жасаш керек. Урматтуу кесиптештер, мен өткөндө эле айттым эле, өкмөттүн отчетун берип атканда Конституциянын 44-беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп. Буга чейин бир катар өзгөчө пикирлери менен коомчулуктун талкуусуна алынып келген депутат Акылбек Жапаров дагы бир жолу көпчүлүктүн каарына калды көрүнөт. Бул жолу ал журналисттерди тапкан кирешеси боюнча ачык маалымат берсин деген демилге менен чыкты. Парламентарийдин айтымында айрым адамдар аз нускада гезит журналдарды ачып, анысын пайдалануу менен саясатчыларды тоноп жатыптыр. Массалык маалымат каражаттары менен алек кылып, ошону менен бизнес кылып, мен ошону менен өзүм атак даңкымды чыгарам дегендердин баары өзүнүн кирешеси менен чыгарышасын ачык элге жарыялаш керек. Ар бир тыйынына чейин ар бир журналист дагы, анан ошонун учредители дагы бул боюнча отчет бериш керек элдин астында. Ато булар рекетке айланды, урматтуу коллегалар. $100 сурап келет, бересиң. Экинчи күнү $500 сурайт, аны бербей койсоң эле бүттү. $500 берсең, үчүнчү күнү келип $5000 сурайт. Аны айлаңды кетирип атышпайбы? Жапаровдун бул демилгесин жогорку кеңештеги кесиптештери таң калуу менен кабыл алышууда. Алардын айтымында журналисттер депутат министрлерден ачыктыкты талап кылганы туура. Анткени атка минерлер мамлекеттин эсебинен жашап жатат. Ал эми эркин журналисттерден киреше булагын айтуусун талап кылуу канчалык мыйзамдуу деген суроо коюшат эл өкүлдөрү. Мага деле бир канча журналисттер келет, бирок мындай учурлар бир да болгон эмес да. Акча сурап, же болбосо бир баягы шантаж кылып дегендей андай учурлар болгон эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бул ар бир депутаттын өзүнүн ой пикири болуп эсептелет да. Эгерде саясатчылардын үй бүлөсү, министрлер, депутаттар жөнүндө жазса, бул эң туура. Биз саясатка келе жатканда ошого даяр болушубуз керек. Мен жөнүндө эмне кааласа жазат деп. Саясатчы басма менен соттошкону бул туура эмес. Коомдо эки жүздүүлүк, коомдо коррупция болуп аткандан кийин биз кантип талап кылабыз, журналисттин баары таза болсун деп. Саясатчылар таза болбогондон кийин, коом таза болбогондон кийин журналисттер да анын өкүлү. А биз эркин журналисттерден талап кыла албайбыз. Алар декларация кылсын, коом алдында жооп берсин. Себеби аны саясатка ал өзү келген, мамлекет алып келген эмес. Гезитте иштеген журналисттердин айтымында жазмакерлер арасында Акылбек Жапаров айткандай жол менен каражат тапкандар бар. Бирок аз гана бөлүгү, көпчүлүгү таманакы маңдай тери менен үй бүлөсүн багып, кошумча жумуштарга иштөөгө аргасыз дейт басылманын өкүлдөрү. Эми журналисттер коомдон чыгат. Коом кандай болуп атат? Биз асмандан түшпөйбүз да, жерден. Ошол эле коомдун ичинен чыгабыз. Ошентип жан баккан кесиптештерибиздин бар экени дагы жалган эмес. Бирок Акылбек Усанбекович бул жерде мындай жалпылап айтып таштады да, журналисттердин баары ушундай болуп калды. Булардын доходун каяктан келерин иликтеш керек деп. Анан кийин Акылбек Жапаров эгерде иликтеп көрсө, бул адам эмес мышыгы илей турган акыбалда жашаган журналисттер да бар да. Мына 15-20 жылда батирде жашап жүргөн дагы журналисттер бар да. Анан ошолордун баардыгынан эле жапырт алып келип туруп эле анан кийин бизден акча сурап жүрөт дегенин мен мисалы мага аябай катуу тийди журналист катары. Эл өкүлүнүн билдирүүсү учурда кызуу талкууланып жаткан кез. Өзгөчө социалдык түйүндөрдө жол тандабас унааларды журналисттер эмес, депутаттар минерин. Акылбек Жапаров өзү өмүрү бою мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, мынча байлыкты кантип топтогон деген суроолорду салышууда. Аны менен бирге эл өкүлү өзү акча бергени пара катары эсептелинет дешет айрымдары. Мирбек Айтикеев, Самат Дөөлөт Акунов, НТС.